Анда биз өзүбүз күнөөлүүбүз. Же мен өзүм молодецмин десем болот. Эгерде мен каалагандай жашабай калсам, мен ойлогондой болбой калса, ага дагы мен өзүм күнөөлүүмүн. Кана биздин акча, биздин жетимдер ыйлап атат, үй гана апа, акча гана апа деп. Эшек сенин жүрүшүңдү карачы. Алыста жүргөн, мигрантта жүргөн кыздардын акчасы. Ошол жерде мигрантты ким көрсө билет, көрбөгөн билбейт. Кезинде өлкөдөгү белгилүү ырчылар жарнамалап, турак жай алып берүүгө эң ыңгайлуу S-Line кооперативи алдамчылык жолу менен жүздөгөн жарандарды сызга отургузуп кетти. Бул кооперативдин негиздөөчүсү катары белгилүү болгон Бакыт Алиев каланын ички иштер башкармалыгы тарабынан кечээ күнү камакка алынды. 1994-жылы туулган Шектүү бул мезгилге чейин түрдүү аталыштагы каржы пирамидасын түзүп, калкты алдоо жолу менен акчаларын алып келгени белгилүү болду. S-Line кооперативинин алданып калган кардарлары Бакыт Алиевдин мыйзам алдында жооп беришин жана акчаларын кайтарып берүүнү талап кылып шаардык соттун алдына чогулду. Шылуундарга акчасын алдырып койгондордун катарында Мейликан Набиева дагы бар. Кооперативге жалпысынан 858 миңден ашуун каражат төккөн. 5 балалуу эне жолдошу менен көп жылдан бери турак жайга чогултуп келген каражаты болгон. 2019-жылдан бери алданган Айым Алиевди сот жоопкерчилигине тартууну өтүнөт. Мен 2019-жылдан бери сабыр кылган менчилик болот. Менин үйүм алып бербегенде да кимдин үйүн алып берет? 1,5 жыл, 2 жыл, 3 жыл, алды 3 жыл болуп атат. Тапканыбызды алып барып төгөт. Ушул ай сайын ошо да 3100дөн период төлөгүлө десе, ага ишенип периодтагы төлөдүк. Очередибиз жылсын деп. Жок, мына ушул көрүнүш. Акыры ушул арыз жазып, ушундай жолго барганы муктаж кылды. S-Line кооперативинин түштүк аймактык бөлүмү 2020-жылдын 23-сентябрында ачылып, ушул жылдын 1-февралына чейин ишмердүүлүгүн жүргүзгөн. Кооперативге Ош шаарынан 102 жаран турак жай алуу үчүн кайрылган. Эң азы 218 миң сом өлчөмүндөгү акча каражатын төлөп, мындан тышкары кошумча алына турган үйдүн баасынан 25-35 жана 50% чейинки өлчөмүндөгү пайыздык суммасын компанияга берип турушкан. Алданган жарандар акчалары кайтарылбаса, бул компания тарабынан алынган 19 үйдүн каражатын бөлүп алууну эскертүүдө. Бизге кереги жок буга окшогон нерсенин. Бизге жетишет буяга. Уктуңар, бардыңар, эми үйүң жок болсо мага жазылгыла. Ошол үй жок, ошол 20 үй бар экен, 20 үйдүн баарын чыгарып туруп, киресиңер бир-бирден. Биз канчага чейин жүгүрөбүз? Биз эмне ода бакыттан карыз сурап атабызбы? Эгерде мамлекет ушул баланын ушул укугуну, биздин укукту корубаса, ооба, биз ушул ишти жасайбыз. Ошолор барып арыздансын. Биз 104, олар 20 болсо биз 100 адамбыз. Бул арада чогулган жарандарга өзүн Бакыт Алиевдин бир тууган инисимин деп тааныштырган Куттөк Алиев масабалда келди. Кардарлар кооперативдин ишине тоскоол болгондуктан турак жайлар алынбай калгандыгын билдирди. Элдер офиси замабайт этип кирип, тургандарда элдер козголбойт эле, замантип жүрбөйт элек да биз. Мен эл дагы уктап атат. Дагы уктап атат. Мына аксакал эми келип ойгонду. Я, хорошо, давайте вот так будем говорить. Бүгүнкү күндө аталган кооперативден жабыркаган 24 жарандын арызы бар. Ички иштер башкармалыгы бул кооператив алдамчылык менен алектенген финансылык пирамида катары иш жүргүзгөнгө шектелгенин кабарлады. Жарандар тарабынан төлөнгөн каражаттын алгачкы дүмүрчөктөрүндө келтирилген зыян 40 миллион сомдон ашканы аныкталган. Борбор каладагы көз карандысыз аудиттин эсептөөсү боюнча Бакыт Алиев кооператив тарабынан 230 жаранды 1 миллион акш долларга алдаганы белгилүү болгон. Кошумча дагы жабырлануучулар күндөн күнгө келүүдө. Ушул менен бирге мен ушул учурдан пайдаланып, мен ушул Ош шаарынын тургундарына жана конокторуна кайтып кетет элем. Азыркы учурда мамлекеттик социалдык проблема болгон турак жай менен камсыз кылуу боюнча өз маселеңерди өзүңүздөрдүн күчүңүздөр менен чечүү учурунда ушул азыркы учурда түзүлүп жаткан турак жай кооперативдерин тандоодо же болбосо ошол учурда ошолорго акча берүүдө мындай кылдат менен текшерип, алар менен түзгөн келишимдерди тактап окуп чыгып, ушундайда ар бирин текшерип акча каражатын тапшырууну суранып кетет. Соңку күндөрү жарандарды турак жай менен камсыздоо программасы катары атайын кооперативдердин саны күн санап өсүүдө. Уюмдардын ишмердүүлүгү канчалык мыйзамдуу азырынча белгисиз. Турак жай кооперативдердин так саны белгисиз. Мамлекет бул жаатта башкаруу саясатын жүргүзбөйт. Жакын арада эле Аалымдар кеңеши кооперативдердин ишмердүүлүгү шариятка шайыккеш эместигин тастыктаган фатва дагы чыгарган. Бул арада Ички иштер министрлиги акыркы 2 айда 133 киши каржы пирамидасын алданып, 61 миллион сом чыгым тарткандыгын айтып чыкты. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ.